Саламатсыңарбы, угармандар? Бүгүн биз сиздер менен үй бүлөдөгү аялы күйөөсү менен бири-бирине болгон мамилесин жогорулатуу деген темада сүйлөшөбүз. Биз Кудайдын сөзүнө кайрылабыз, Кудайдын сөзүн окуйбуз. Чынында эле эмне себептен бул тема аябай актуальный? Анткени үй бүлөдө аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле күндөн күнгө жогорулабаса же болбосо өспөсө, анда бул үй бүлөнүн кулашына алып келет. Ыйык жазууда аябай сонун көрсөтмөлөр бар. Кантип үй бүлөдө аял менен күйөөсүнүн мамилеси жогорулаш керек. Эң башында ошол Ыбрайым пайгамбардын жашоосуна кайрылгым келет. Ыйык жазууда Башталыш китеби 12 бөлүм 10 аятта мындай деген сөздөр бар. 12 бөлүм 10 аят. Ошол өлкөдө ачарчылык болду. Ачарчылык күчөгөндүктөн Ыбрам Мисирге жашап туруу үчүн жөнөдү. Билесиздер, ушул жерде ошол ачарчылык болгонго чейин Ыбрайымды Кудай чакырган болчу. Кудай Ыбрайымга айткан болчу: "Тур, мен көрсөткөн жака бар. Мен сага батамды берем. Сенин тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтөм. Сен баталуу болосуң. Сен аркылуу көп адамдар бата алышат." Ошондо Ыбрайым Теңирдин айтканы боюнча жолго чыккан болчу. Аны менен бир тууганы Лот дагы жолго чыгып, алар Ыбрам менен ошол Харандан чыкканда ошол Ыбрам 75 жашта эле. Ошентип ал Кудай көрсөткөн Ханан жерине келди дагы ошол жака жайланышты. Анан ошондо Теңир Ыбрайымга мындай деген болчу: "Бул жерди мен сенин укум тукумуңа берем." Ыбрайым Теңир келген жерге ага арнап курмандык чалымчы жай курду. Ал жерден ал Бейтелдин чыгыш жагындагы тоого барып, ошол жерге өз чатырын тикти. Бейтел батыш тарапта, ал эми ай чыгыш тарапта калды. Ал Теңирге курмандык чалымчы жай куруп, Теңирдин атын чакырды. Анан Ыбрайым жыйналып, түштүктү көздөй жолуна улантты. Ушинтип Ыбрайымдын Ханан жеринде жашаган жашоосу ушинтип башталган эле. Ыбрайымдын Сара деген аялы бар эле. Ал экөө баласы жок болчу. Алар бала көрбөй жашап атышкан. Бала көрбөй өтүп баратышкан болчу. Ыбрайым ошол учурда 75 жашка чыкты. Бирок ал үй бүлө катары алардын мамилеси андан ары жогорулаш керек эле. Кудай бүгүнкү күндө ар бир үй бүлөнү бекемдегиси келет. Анткени үй бүлөнү Кудай курат. Кудай үй бүлөнү талкаланыш үчүн курбайт. Кудай үй бүлөнү бекемделиш үчүн курат. Урматтуу угармандар, чынында эле ар бириңиздер өзүңөрдүн жашооңор жөнүндө бир аз ойлонуп көрсөңөр. Силердин үй бүлөңөрдө жубайыңар менен, жолдошуңар менен мамилеңер жогорулуп жатабы? Бирок мамиленин жогорулашы үчүн эң эле биринчи үй бүлө кыйынчылыктарды чогуу өткөзүү керек. Анткени кыйынчылык бул мамилени жогорулатат. Биз окудук эң башында ошол өлкөдө ачарчылык болду. Ачарчылык күчөгөндүктөн Ыбрам Мисирге жашап туруу үчүн жөнөдү. Башкача айтканда, ачарчылык болгондо үй бүлөгө кыйынчылык келди. Эми эмне кылыш керек? Ачарчылык учурда үй бүлөнү камсыз кылыш керек. Билесиздер, бүгүнкү күндө дагы биздин жашообузда качан үй бүлөдө материалдык жактан жетпей калганда күйөөсү балким Россияга иштегени кетет, же болбосо башка өлкөлөргө иштегени кетет. Бирок эң өкүнүчтүүсү, алар үй бүлөсү менен чогуу кетпейт. Алар ушул жактан көйгөйдү экөө эки башка жакта туруп чечкиси келет. Бирок бул жактан Ыбрам Сараны алып алып, ал Мисирге жөнөдү. Алар чогуу кетти. Анткени кыйынчылык бул үй бүлөдөгү мамилени жогорулатат. Кыйынчылык үй бүлөнү бекемдейт. Бир жолу бир Кудайга ишенген адам мындай деп айтты эле да: "Биз дейт ушул үй салып баштадык" дейт. Ошо новостройка. Анан ошол жерден үй салып атабыз, суу жок, свет жок дейт. Анан курулуш иштерин кылыш үчүн суу керек. Анан ошондо биз жаан-жаганда ошол көчөлөрдө көлчүк болуп калган көлчүктөрдү кошуналар менен бөлүп алып, анан ошентип эле үйлөрдү курганбыз дейт. Анан ошондо мындай деген сөздү айткан эле да: "Кыйынчылык бул үй бүлөнү бекемдейт." Биз ооба ошол сууну көчөдөн баягы сууга жетпегендиктен ошол көчөдө топтолуп калган, көлчүк болуп калган сууларды биз идиштерге толтуруп, кошуналарыбыз менен ынтымакташып бөлүп алып, анан биз ошентип үй курганбыз. Үйүбүздү курганга
мындай кыйынчылык менен курганбыз. Бирок ошол кыйынчылык бул үй бүлөнү бекемдейт экен. Билесиздерби? Чынында эле кыйынчылыкта аялы күйөөсөкө ошол кыйынчылыкты чогуу өткөрүш керек. Ошондо гана мамиле жогорулайт. Анткени үй бүлөгө кыйынчылык келбей койбойт. Ыбрайым ошентип алардын жашоосунда кыйынчылык келди. Ошол өлкөдө ачарчылык болду. Ачарчылык күчөгөндүктөн Ыбрам чечим чыгарды дагы ал Мисирге жашап туруу үчүн жөнөдү. Ооба, ал көйгөйдү чечиш керек болуп атат. Бирок бир көйгөй бар. Качан биз окуйбуз, ал Ханаан жерине келгенде, ал Кудайдын атын чакырган болчу. Бирок кыйынчылык келгенде ал Кудайдын атын чакырган жок. Ал чечим чыгарды дагы. Анан ал Мисирди көздөй Кудайдын эч кандай каалоосу менен эсептешпей туруп, ал Мисирге кетти. Бирок бир кубандыра турган нерсе бар. Ал аялы күйөөсөккө кетти. Алар чогуу кетти. Алар кыйынчылыктарды чогуу өткөргөнү жөнөштү. Үйүндөгү ошол көйгөйдү чогуу чечкени кетти. Эгерде силердин жашооңордо чын эле ушундай кыйынчылык болгон болсо, анда дайыма ошол кыйынчылыктарды чогуу чечкиле. Кыйынчылыктар болбой койбойт. Адам жашап атканда өмүрүбүздүн акырына чейин ар кандай кыйынчылыктар, сыноолор келет. Бирок ошол сыноолорду үй бүлө чогуу өткөргөндө гана үй бүлө бекемделет. Биз окуйбуз, алар ошентип Мисирге барганда Ыбрам өзүнүн аялы Сарага мындай деген: "Сен келишимдүү сулуу аялсың. Мисирликтер сени көргөндө, бул анын аялы деп мени өлтүрүп, сени тирүү калтырышат. Сен карындашыңмын дегин. Сенин аркаң менен мага жакшы болсун, анткени сенин аркаң менен тирүү калайын." Ыбрам Мисирге келгенде, мисирликтер Саранын абдан сулуу аял экенин көрүштү. Саранын фараондун төрөлөрү да көрүштү. Анан аны фараонго алып келишти. Ошондо Саранын аркасы менен Ыбрамга жакшы болду. Ага майда жана бодо малдар, эшектер, кулдар, күндөр, качырлар жана төөлөр берилди. Бирок Теңир Ыбрамдын аялы Сара үчүн фараонго жана анын үй ичине катуу ооруларды жиберди. Ошондо фараон Ыбрамды чакырып мындай деди: "Бул эмне кылганың? Эмне үчүн Сараны аялың экенин айткан жоксуң? Эмне үчүн ал менин карындашым дедиң? Мен аны аялдык алып кое жаздадым. Мына, аялың аны алгында кеткин." Анан фараон Ыбрам жөнүндө өзүнүн кишилерине буйрук берди. Алар анын аялы жана колунда болгон бардык мал мүлкү менен узатып жиберишти. Көйгөй биринчи кыйынчылык бул ачарчылык эле. Билесиздерби? Үй бүлөдө ар түрлүү болот. Жетишпестик, акчанын жоктугу. Ошол учурда үй бүлөлөр ар кандай жолдор менен ошол кыйынчылыкты чечкенге аракет кылышат. Сара менен Ыбрайым алар чогуу кетишти, бирок алар бир нерсени туура эмес кылды. Алар Кудайдын каалоосу менен эсептешкен жок. Алар Кудайдан сураган жок: "Кудайым, биз ошол Мисирге барышыбыз керекпи, барбашыбыз керекпи? Сен эмне дейсиң? Сенин каалооң кандай?" Алар ушул жерден жаңылды. Анын жолдо баратканда Ыбрам өзүнүн аялы Сара менен сүйлөштү. "Аякка барганда мен аялыңмын деп айтпагын. Сен ушунчак сулуу аялсың. Алар мени өлтүрүп, сени тирүү калтырат. Бирок сенин аркаң менен мага жакшы болсун" деп экөө кеңешти. Ооба, адамдык ой менен алар ушул көйгөйдү ушундай жол менен чечкенге аракет кылып атат. Анан алар барды дагы, чын эле барганда фараондун адамдары Сараны фараонго алып келди дагы. Сара менен Ыбрайым аз жерден ажырап кала жаздады. Кыйынчылыктын аркасынан кыйынчылык. Кыйынчылыктын аркасынан кыйынчылык. Ооба, үй бүлөлөргө кыйынчылык келбей койбойт. Бирок кыйынчылык бул үй бүлөнү бекемдейт. Эгерде кыйынчылыкты Кудайдын эрки менен чечишсе, анда үй бүлө бекемделет. Анткени Кудай үй бүлөнү бекемдегиси келет. Көп үй бүлө курса эле болду, бардыгы жакшы болот деп ойлойт. Жок. Үй бүлө курулгандан кийин үй бүлө бекемделиш керек. Үй бүлө Кудайдын каалоосу менен жашаш керек. Ал Кудайдын үнүн, Кудайдын сөзүн, Кудайдын эркин таанып билгенди үйрөнүш керек. Кудайдын айтканы менен, Кудайдын осуяттары менен жашаганды ал аракети кылыш керек.
кыйынчылык келбей койбойт. Эң эле биринчи үй бүлөдөгү мамилени бекемдей турган, мамилени жогорулата турган бул кыйынчылыктарды чогулткөзүү. Бир жолу бир адам мындай деп калды. Күйөөм дейт. Кечинде биз уктаганда кичинекей балабыз бар. Ошол балабыз ыйлаганда менин күйөөм дейт, мага кыйкырат дейт. Балаңдын үнүн жап деп кыйкырат дейт. Анын деле баласы да, ал деле карашса болот да дейт. Ооба, чын деле кээде ушундай өкүнүчтүү окуялар болот. Анткени кээде бала уктабайт. Ооба, баарыбыз уктагыбыз келет, эс алгыбыз келет. Бирок качан адам чынында анын өзүнүн жакынын, өзүнүн жубайын сүйгөн болсо, анда ал дагы эс алса экен, ал дагы ага да жакшы болсо экен деген жакшы каалоо менен ал жардам бергенге өтөт. Бирок бул окуяда биз көрүп атабыз. Ал кыйынчылыкты өзүнүн жубайы менен чогуу көтөргүсү келген жок. Эмне үчүн? Анткени адамдар өзүн сүйөт. Демек кыйынчылыкта менин жакыныма жакшы болсо экен, менин жакыным ушул кыйынчылыкта экөөбүздүн мамилебиз бекемделсе экен деген каалоо менен жашаган болсо, анда үй бүлө, жубайлар бири-бирине болгон мамилени бекемдешет. Алар бири-биринин жүгүн көтөрүшөт. Ошондуктан эң эле биринчиси кыйынчылыктарды үй бүлөңөр менен чогуу өткөзгүлө. Экинчиси, биздин жашообузда көптөгөн акыбалдар болот, көптөгөн абалдар болот. Ушул качан алар Ыбрайым пайгамбар, Сара өзүнүн ошол Ыбрайым өзүнүн үй бүлөсү менен Мисирден чыкты дагы, анан алар кайра баягы Ханаан жерине келди. Ыбрам аялы жана өзүнүн кишилери менен Мисирден чыгып, түштүктү карай жөнөдү. Анткени алар Мисирге барды. Мисирге барганда Кудай гана сактады. Эгерде Кудай сактабаганда, Ыбрам Сарасы жок калмак. Анын үй бүлөсү жок калмак. Бирок Кудай үй бүлөнү дайыма сактап, коргоп, үй бүлөнү бекемдеп, үй бүлөнү өстүргүсү келет. Алар Кудайдын жардамы менен кайра Мисирден чыкты дагы, түштүктү көздөй бет алды. Аны менен Лот да жөнөдү. Ыбрам малга да, күмүшкө да, алтынга да аябай бай эле. Ал түштүктөн Бейтелди көздөй жүрүп отуруп, Бейтел менен айдын ортосундагы мурда чатыры турган жерге келди. Эмне себептен кайра мурдагы чатыры турган жерге келди? Ыбрам бир нерсени түшүндү. Ал Мисир жерине Кудайдын эркисиз кеткен болчу. Ал жака Кудайдын каалоосун сурабай туруп кеткен болчу. Ал ошол кыйынчылыкты өзүнүн түшүнүгү менен чечиш үчүн ошол жака кеткен. Мен ушул экинчи бөлүктү айткым келет. Үй бүлөңөр менен каякта гана болбогула, чогуу жашагыла. Чогуу көчө турган болсоңор, чогуу көчкүлө. Башка жака чогуу иштей турган болсоңор, кете турган болсоңор, чогуу баргыла. Жана үй бүлөңөр менен Кудайга табынуу бул мамилени жогорулатат. Биз окуйбуз. Алар мурдагы чатыры турган жерге келди. Курмандык чалынчы жай курган мурдагы жерине келип, Ыбрам Теңирдин атын чакырды. Ал Мисирге кетип атканда Теңирдин атын чакырган эмес. Бирок ал кайтып келгенде Теңирдин атын чакырды. Ал түшүндү. Көрсө бардык иште Кудайдын эрки менен кылыш керек экенин түшүндү. Мен өзүм жашоомдо биз көп көчтүк. Үй бүлөбүз менен чогуу көптөгөн квартираларда жашадык. Күндүз көчтүк, түнү көчтүк. Бирок биз чогуу көчтүк. Ооба, улам көчө берүү деле бул оңой эмес. Бирок сен үй бүлөң менен чогуу кандай гана кыйынчылык болбосун, сен чогуу көчкөн болсоң, ошол нерсе деле сен үй бүлөңдү бекемдейт, мамилеңди бекемдейт. Бир жолу бир квартирага чыктык. Анан кожоюн квартирадан чыккыла деп калды. Биз айттык, бир аз кое турбайсыңдарбы? Анан биз квартира таап, биз чыгалы десек, жок, азыр чыгып кеткиле деди. Анан жубайым экөөбүз буюмдарыбызды эшикке ташый баштадык. Анткени алар бошотуп бергиле деди. Биз эшикке ташыдык. Буюмдарыбыз эшикте калды. Анан эшикте турабыз, ойлонуп атабыз. Эми каяка барабыз? Эмне кылабыз? Анан Кудайга кайрылдык. Кудай, биз азыр мына эшикте калдык. Эмне кылабыз? Сен караштырасың.
Ошол кыйынчылыкты биз чогуу бирге башыбыздан өткөрдүк. Анан биз чогуу Кудайга кайрылдык. Чогуу Кудайга табындык. Чын деле үй бүлөбүз менен чогуу Кудайга ишенүү бул аяманылуу. Ошондуктан мен кайрылат элем. Үй бүлөңөр менен чогуу Кудайга табынганды үйрөнгүлө. Үй бүлөңөр менен Кудайга кызмат кылганды үйрөнгүлө. Үй бүлөңөр менен чогуштарга барганга аракет кылгыла. Иса Теңир өзүнүн ата-энеси менен жердеги жашоосунда, жердеги ата-энеси менен ал ибадатканага барган болчу. Ибадаткана деген эмне? Бул Кудайга табана турган жай. Демек, үй бүлө бекемделиш үчүн каякта гана жашабайлы үй бүлө менен чогуу жүрүш керек. Табынуу чогуу болуш керек. Анткени балдар ата-эненин Кудайга табынып атканын көрүш керек. Кудайга кайрылып сыйынып атканын көрүш керек. Ыбрам ал кайтып келди дагы курмандык чалынчу жай курган мурдагы жерине келип, Ыбрам Теңирдин атын чакырды. Ал бардык нерсени Теңирге табынуу менен башташ керек экенин түшүндү. Үй бүлө Кудай алдында ушунчалык маанилүү. Эгерде силердин үй бүлөңөрдө кандайдыр бир көйгөйлөр болуп аткан болсо, анда ушул нерселерге көңүл бургула. Силер үй бүлөңөр менен дайыма чогуу кыйынчылыктарды өткөрөсүңөрбү? Үй бүлөңөр менен дайыма чогуу кыйынчылыктарды чечесиңерби? Каякта гана жүрбөгүлө үй бүлөңөр менен чогуу барасыңарбы? Чогуу Кудайга табанасыңарбы? Ошентип арадан жылдар өттү дагы. Ыбрамдын аялы Сара ал төрөчү эмес эле. Анан бир күнү Ыбрамдын аялы Сара ошол көйгөйдү ал өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн түшүнүгү менен чечкенге аракет кылды. Башталыш китеби 16-бөлүм 1-аяттан 6-аятка чейин мындай деп жазылып турат. Ыбрамдын аялы Сара төрөгөн жок. Анын Ажар деген мисирлик күңү бар болчу. Сара Ыбрамга мындай деди: "Теңир мени төрөбөс кылып койду. Менин күңүмдүн үстүнө кир, балким мен андан балалуу болормун." Ыбрам Саранын тилин алды. Ошентип Ыбрамдын Ханаан жеринде турганына 10 жыл болгондо Ыбрамдын аялы Сара Ажар деген мисирлик күңүн күйөөсү Ыбрамга аялды алып берди. Ал Ажарга жакындаганда анын боюна бүттү. Боюнан бүткөнүн билип, ал мырзайымы Сараны жек көрө баштады. Ошондо Сара Ыбрамга мындай деди: "Менин таарынычыма, сен күнөөлүүсүң. Күңүмдү сага бердим эле. Ал болсо өзүнүн боюна бүткөнүн билип, мени жек көрө баштады. Экөөбүздүн ортобузга Теңир өзү сот болсун." Ыбрам Сарага мындай деди: "Мына күңүң өз колуңда. Эмне кылам десең өзүң бил." Ошондо Сара Ажарды кысымга ала баштады. Ажар андан качып кетти. Үй бүлөдө көйгөй башталды. Бирок ал көйгөйдү ким жаратты? Үй бүлөдө көйгөйдү Кудай жаратпайт. Үй бүлөдө көйгөйдү үй бүлөдөгү адамдар өздөрү жаратат. Ооба, Ыбрам менен Сара алар балалуу болгусу келген. Алардын жашы өтүп бараткан болчу. Ошондо Сара Ыбрамга мынтип айтты: "Теңир мени төрөбөс кылып койду" дейт. Кудай мага бала берген жок. Менин балалуу болбостугума Кудай күнөөлүү деген ойду айтып атат. Эми башкача жол менен балалуу бололу. Демек булар ошол көйгөйдү чечиш үчүн адамдык ыкманы колдоно баштады. Адамдык жолдорду издей баштады. Ыбрам ойлойт: "Менин күңүм бар. Анын аты Ажар. Сен ошонун үстүнө кир. Ошондон балалуу болоюн." Бул эң туура эмес чечим болчу. Балким силер айтарсыңар, бул пайгамбар болуп алып эмне себептен ушундай кылды дейсиңер. Ооба, пайгамбарлар да жаңылган. Анткени пайгамбарлар дагы адам. Алар дагы алардын жашоосунда дагы Кудайга жакпаган күнөөлөр болгон. Ыбрам анын жашоосунда ушул туура эмес чечим анын үй бүлөсүнө көйгөй алып келди. Анткени ошол чечимди аялы сунуш кылды. Аялы келди дагы айтты: "Мына мен төрөбөс болуп калдым. Биз балалуу болушубуз керек. Бирок бул көйгөйдү кантип чечебиз? Демек, менин күңүмдүн үстүнө кир. Менин күңүмдү ал." Кээде таң каласың. Ыбрам: "Сара, сага эмне болду?" Кой, андай болбойт. Антип чечкенге болбойт. Кудай берет деп айткандын ордуна ал жазылып турат, ал Саранын айтканына макул болду, анын тилин алды дейт. Билбейм эмнеге тилин алды. Балким Ыбрам деле
Кудайга болгон ишеними олку-солку болуп бараткандыр. Качан адамдын жашоосу Кудайга карата олку-солку, ишеними олку-солку болуп баштаганда, адамдар туура эмес чечимдерди чыгара баштайт. Биз бул дүйнөдө жашап атканда алдыбызда толтура көйгөйлөр, толтура кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрөбүз. Бирок ошол кыйынчылыктарды, ошол көйгөйлөрдү биз Кудайдын каалоосу менен чечебизби же өзүбүздүн каалообуз менен чечебизби? Ошого көз каранды. Ыбырам макул болду дагы анын тилин алды. Ошентип Ыбырамдан Ажар боюнда болду. Эми ошентип үй бүлөдө көйгөй башталды. Ажар болсо анын өзүнүн кош бойлуу экенин билип калды дагы, өзүнүн мырзайымы Сараны жек көрө баштады. Экөөнүн ортосуна мамиле келбей баштады. Билбейм, Сара балким ушундай болот деп ойлобосо керек. Бул көйгөйдү Ыбырам менен Сара жаратты. Ошол күндөн баштап Сара менен Ыбырамдын жашоосунда бири-бирин күнөөлөө деген күнөө кирип кетти. Урматтуу угармандар, мен сиздерге кайрылат элем. Силердин үй бүлөңөрдө бири-бириңерди күнөөлөбөйсүңөрбү? Көп үй бүлөлөрдө бири-бирин күнөөлөшөт. Сен дайым ушундайсың, сен дайым эле ушуну кыла бересиң. Сеники дайым эле ушундай. Сен дайым эле ушуну сүйлөй бересиң мага. Эгерде үй бүлөдө бири-бирин күнөөлөбөй жашаса, анда үй бүлө бекемделет. Бирок өкүнүчтүүсү үй бүлөдө бири-бирин күнөөлөшөт. Эмне себептен күнөөлөйт? Анткени көйгөйдү алар өздөрүнүн адамдык түшүнүктөрү менен чечет дагы, ал көйгөйдү андан да кырбатып салат. Ооба, алар төрөбөс болчу. Ооба, Сара төрөбөс болчу. Алар балалуу боло албай атат. Бирок бала берүү бул адамдын колунан келбейт. Баланы алуу бул адамдан эмес. Бул Кудайдан. Анткени баланы Кудай берет. Кудайдын сөзүнө жазылып турат, балдар бул Кудай берген мурас дейт. Кудай гана берет. Бул жактан Ыбырам менен Сара Кудайдан сураш керек болчу. Кудайым, биз сага ишенебиз. Сен бизди баталуу кылам деген болчусуң. Сен айткан сөзүңө ишенебиз. Сенин тукумуң көп болот деп айткан болчусуң. Биз ошого ишенебиз деп эле Кудайдын жообун күтүш керек эле. Бирок алар андай кылган жок. Эмне себептен андай кылган жок? Анткени алардын ишеними олку-солку боло баштады. Алар балалуу болгусу келди. Ошол балалуу болууну алар өздөрүнүн жолу менен, өздөрүнүн чечими менен баштады. Акыры көйгөйдүн артынан көйгөй. Бир күнү Сара Ыбырамга келди, айтты: "Менин таарынычыма сен күнөөлөсүң" деди. Сара таарынды. Анткени Ажар өзүнүн мырзайымына баш ийбей баштады. Аны жек көрө баштады. Ошентип Ыбырам менен Саранын ортосунда көйгөй башталды. Ошондо Сара күнөөлүүнү издей баштады. Менин таарынычыма сен күнөөлөсүң. Чынында эле ким күнөөлө эле? Эгерде чын эле адамдык ой менен караганда, бул көйгөйдү Сара баштабады беле? Бул ойду Сара баштабады беле? Анткени Сара Ыбырам келгенде айтпады беле? Ажардын үстүнө кир, ошол аркылуу балалуу бололу дебеди беле? Бирок арадан убакыт өткөндөн кийин сен менин таарынычыма күнөөлөсүң деди. Билесиздер, качан адамдар туура эмес иш кылганда, качан адамдар бир көйгөйдү жаратканда күнөөлүүнү издей баштайт. Биз табиятыбызда ушул нерсе бар. Бир жолу мындай болду. Үй салып атабыз. Анын үйүмдүн чатырын жаап аткам. Анан жыгачтарын уруп аткам. Балдарым кичинекей. Балдарым болсо сырттан жыгачтарды алып берип, керектүү нерселерди алып берип аткан болчу. Анан бир кезде мен ошол мыкты кагып атып анан колумду катуу балка менен уруп алдым. Ошондо ушунчалык катуу ургандыктан эки жагымды карап күнөөлүү адамды издегендей болуп, жанымда бир адамдарды издеп калдым. Эгерде ошондо менин жанымда балдарым турган болсо, балким билбейм, менин колум иштеп кетет беле, балким чабиет белен башка. Билбейм, чынында эле ошондо мен түшүндүм, мен өзүмдү өзүм кармап калдым. Көрсө биздин адамда жашайт экен, качан сен кыйналганда сен күнөөлүү адамды издеп баштайт экенсиң. Ушунчалык колум ооруп атат. Же кыйкыра албайм, же ыйлай албайм. Ошондо ыраса эле жанымда балдарым жок болупту. Эгерде балдарым болгондо сөзсүз бирөөнү балким колум иштеп кетип, чабиет белем. Ошондо Кудай мага айтты. Кудайым мага жүрөгүмө сүйлөдү. Көрдүңбү? Адамдар кыйналганда күнөөлүүнү издейт.
Качан Сара кыйналып баштаганда, анын үйүндө көйгөй башталганда, Ыбрайымга келди дагы менин тарынычыма сен күнөөлүүсүң деди. Күңүмдү сага бердим эле. Ал болсо өзүнүн боюна бүткөнүн билип, мени жек көрө баштады. Экөөбүздүн ортобузга Теңир өзү сот болсун. Көйгөйдү чечиш үчүн эми ал Кудайды чакырып атат ортосуна. Бирок эмне себептен ошол көйгөйдү башында эле Кудай менен баштаган жок. Бирок көйгөйдүн баары бүтүп, уже көйгөйдүн ушунча ырбап кеткенден кийин Сара айтып атат. Экөөбүздүн ортобузга Теңир өзү сот болсун дейт. Качан такыр болбой калганда, Кудайга койдум. Кудай сот деген сөздөрдү сүйлөйбүз. Бирок ошол башында баштап атканда биз Кудайды чакырбайбыз, Кудайдын эрки менен баштабайбыз. Бирок такыр баары бүтүп, талкаланып, кыйрап калгандан Кудай сот, Кудайга койдум деп сүйлөп калабыз. Же болбосо, эмнеге Кудай сен жол бердиң? Эмнеге Кудай сен ушундай акыбалга туш кылдың деп кээде биз Кудайды күнөөлөйбүз. Үй бүлөдө бири-бирин күнөөлөбөй жашаш керек. Бир айткан экен, үй бүлө курарда көзүңдү чоңураак ачып, анан үйлөн дептир. Ал эми үйлөнгөндөн кийин дептир. Көзүңдү жумуп алып жаша дептир. Мен ойлойм бул аябай туура айтылган сөз. Анткени үй бүлө кургандан кийин эки жубай, жолдош бири-бирин көрө баштайт. Кемчиликтерин көрө баштайт. Бирок үй бүлө кургандан кийин сен кемчиликтериңди жаап жашырып жашашың керек. Анткени Кудайдын сөзүндө сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет деп жазылат. Эгерде үй бүлө аялы күйөөсү бири-бирин сүйгөн болсо, анда экөө бири-биринин кемчиликтерин жаап жашырып, буттан колдон алып, жөлөк таяк болуп жашайт. Бирок качан адам үй бүлө бири-бирин күнөөлөп жашап баштаганда, анда көйгөй андан дагы ырбайт. Сара Ыбрайымга айтты: "Сен менин тарынычыма күнөөлөсүң. Кудай сот экөөбүздүн ортобузда." Ошондо Ыбрайым Сарага айтты: "Мына күңүң өз колуңда. Эмне кылам десең өзүң бил." Ошондо Сара Ажарды кысымга ала баштады. Ажар андан качып кетти. Ошондо Ыбрайым ушул жактан көйгөйдү чечкендин ордуна ал айтты: "Мына эми өзүң билчи, каалагандай чеччи. Мына кол күңүң алдыңда, өз билгениң кыл" дейт. Үй бүлөдө сен дайым эле ушундайсың деп бирибизди жемелеп, бирибизди күнөөлөп жашаган болсок, анда үй бүлө бекемделбейт. Анда үй бүлө бир күнү кыйрайт. Кудайдын сөзүндө Жакыптын катында 1-бөлүм 5-аятта кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына берешендик менен жемелебестен берген Кудайдан сурасын, ага берилет деген сөз бар. Ооба, үй бүлө куруп атканда бизге акылмандык керек. Үй бүлөдө акылмандык керек. Бала тарбиялоодо, жубайыңа, жолдошуңа мамиле кылып атканда, көп үй бүлөлүк суроолорду чечип атканда өтө акылмандылык керек. Бирок мен ачык эле айтайын, адамдын акылы буга жете бербейт. Кудай гана адамга акылмандык берет. Бирок ошол Кудайдан ким сураган болсо, ал берешен Кудай. Ал жемелебестен берген Кудай. Эгерде ошол Кудайдан ким сураса, Кудай ага берет. Ыйык жазууда Дөт падыша бул ушунча Кудайга жаккан, Кудайдын жүрөгүн жаккан падыша эле. Ал ушунчалык Кудайга кызмат кылгысы келип, Кудайдын жүрөгүнө жаккан ишти кылгысы келген адам болчу. Анын жашоосунда дагы көптөгөн көйгөйлөр болгон. Бирок ал Кудайды издегендиктен, анын көйгөйлөрүн Кудай чечкен болчу. Бир күнү ал ушунчалык кубанып, Кудайды даңктап, падыша кийимин чечип, мен жөнөкөй эле катардагы адаммын деп, ушунчалык Кудайды даңктап кубанып келатканда, терезеден карап турган анын аялы Михал Дөттү жүрөгүнөн кемсинткен болчу. Ошондо үйүнө киргенде 2-Шемуил китеби 6-бөлүм 20-аятта мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Дөт өз үй бүлөсүнө бата берүү үчүн кайтып келгенде, Шаулдун кызы Михал алдынан чыгып, желөпкө адамдардай болуп, өз күңдөрүнүн, кулдарынын көз алдында жылаңачтанган Израиль падышасынын бүгүн кадыр укмуш артты го деди. Эгерде бул сөздү жакшылап көңүл бура турган болсок, Дөттүн аялы келип туруп, Дөттү жемелеп атат. Эмне мынча сен падыша болуп өзүңдү басынтасың? Сен желөпкө болдуң дейт. Билесиздерби? Үй бүлөдө жемелөө бул үй бүлөнү талкалайт. Ким жаңылбайт? Кудайдын сөзүнөн оозунан жаңылбаган адам бул жеткилиң адам деп жазылып турат. Бирок ким жаңылбайт? Кыргызда жакшы сөз бар. Жаңылбаган ооз чалынбаган туяк болбойт. Биз баарыбыз жаңылабыз.
Эгерде үй бүлөдө менин жакыным жаңылып аткан болсо, анда мен аны жемелебестен кечиргенди үйрөнүшүм керек. Анткени Кудайдын сөзү кечиргенге чакырат. Эмне себептен көп үй бүлөлөр талкаланып калды? Эмне себептен күнгүдө ажырашуулар көп? Анткени адамдар бири-бирин күнөөлөйт. Адамдар бири-бирин жемелейт. Ошол жемелөө жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын күчөйө берет, оорлошо берет. Анан бир күнү болду эмесе мен жашагым келбейт, болду, бүттү. Андан көрө сенсиз жашаганым жакшы деген чечимге келет дагы. Анан үй бүлө ажырашып калат. Бирок аны менен бүтпөйт. Анын балдары калат. Бир өспүрүм кыз ал мындай деп айтты. Мен ата-энем ажырашып атат дейт. Мен эмне кыларымды билбейм, мен аларды бириктиргим келет, бирок мен колуман келбей калды. Мен жакшы аракет кылдым, мен аларды бириктирейин дедим, бирок алар ажырашып атышат. Мен кимиси менен болом мен билбейм, мен үчүн оор болуп атат деп өзүнүн жүрөгүндөгү кайгысын бөлүштү. Эмненин айынан үй бүлө талкаланат? Анткени жемелөө, күнөөлөө. Урматтуу угармандар, мен силерге кайрылат элем. Эгер силердин үй бүлөңөрдө силердин бири-бириңерге болгон мамилеңер салкын болуп калган болсо, солгундап калган болсо, анда биринчи кезекте ушул көйгөйгө көңүл бурсаңар. Силер бири-бириңерди жемелебейсиңерби? Жемелегенден пайда жок. Жемеле талкалайт, жемеле бөлөт, жемеле ажыратат. Күнөөлөбөгүлө. Кечиргиле. Кудайдын сөзүндө бири-бириңерди машаяк кечиргендей кечиргиле деген аят бар. Бул кандай? Бул эмнени билдирет? Иса Теңир биздин күнөөбүздү кечирди. Анткени Исанын алдына келип, Иса Теңир менин күнөөмдү кечир деп чын жүрөктөн кечирген адамдын күнөөсүн Иса өчүрүп салат. Аны эстебейт. Аны кайра козгоп чыгып, кайра алып чыгып, сен мурда ушундай күнөө кылдың дебейт. Анткени ал кечиргенде бүт унутат. Мына машаяк кечиргенде кечирүү деген ушундай. Эгерде сенин жакының сага каршы күнөө кылган болсо, сен жүрөгүңдү ооруткан болсо, бирок сен машаяк кечиргенде кечирсең, анда сен унутасың. Сен аны экинчи сөз кылбайсың. Ошондуктан такыр бири-бириңерди жемелебегиле. Ар бириңер өзүңөрдүн күнөөлөрүңөрдү көргүлө. Бир жолу Иса Теңирге бир аялды кармап келишти. Ал аял ойноштон кармалган аял болчу. Ошондо динчил адамдар келди дагы колуна таш алып айтышты. Устат, мындайларды Муса пайгамбар таш бараңга алууну буйруган дейт. Сен эмне дейсиң дейт. Исадан улам сурашкандыктан Иса айтты: кимиңер күнөөсүз болсоңор биринчи таш ыргыткыла деди. Алардын абири ашкереленгендиктен таштарын таштап биринин аркасынан бири кетип калды. Ошондо Иса аялды карап айтты: аял, сени айыптагандар кайда? Аял айтты: мен сени айыптабайм. Аял айтты: мен эч ким айыптаган жок дейт. Ошондо Иса айтып атты: мен да сени айыптабайм. Бирок бара бер, мындан ары күнөө кылба. Качан Иса кечиргенде ал айыптабайт, ал күнөөлөбөйт, ал жемелебейт. Бирок ал багыт көрсөтөт. Болду, мындан ары күнөө кылба, мурункуңду кайталаба. Эгерде кайталасаң жашооңду талкалайсың. Эгерде буга чейин силер үй бүлөңөрдө бири-бириңерди жемелеп келген болсоңор, анда бири-бириңерди мындан ары жемелебегиле. Эгерде ошол жемелегениңерди токтотпосоңор, анда силердин үй бүлөңөр кыйроо жолуна түшүп калды. Анда акыры кыйрайт. Ошентип Ыбрамдын үй бүлөсүндөгү көйгөй уланды. Ошондо Сара айтты: сен менин таарынышыма күнөөлүүсүң деди. Эмне кылаарын билбей калган Ыбрам Сарага айтты: мына күң өз колуңда, эмне кылам десең өзүң бил. Ошондо Сара Ажарды кысымга ала баштады. Ажар андан качып кетти. Көйгөйдү ал ушундай жол менен чечкиси келди. Байкуш ал боюнда бар, курсагында баласы бар, ошо менен өзүнүн мырзайымы Саранын кызымына чыдабай ал качып кетти. Көйгөй андан да күчөдү. Бирок Кудай ошол көйгөйдү чечүүгө Кудай киришти. Кудай чөлдө Ажарга көрүндү да мынтип айтты: Ажар, кайра үйүңө кайт. Мырзайымга Баши, сенин курсагыңда чоң эл жатат. Ал аркылуу мен улуу эл чыгарам деди. Ошондо Ажардын бир өзгөчөлүгү ал Кудайдыкына Башиди. Ага канчалык кыйын болсо дагы, ал моюн сунду дагы кайра кайтып келди. Анын баш ийүүсү анын курсагындагы баласынын улуу эл жаралуусуна алып келди. Үй бүлөдө чын эле баш ийүү, бири-бирин жемелебөө, күнөөлөбөө бул аябай маанилүү. Ошон үчүн ыйык жазууда аялдар күйөөңөргө баш ийгиле.
күйөөлөр аялыңарды сүйгүлө деп айтылган. Сара менен Ыбрайым ошол көйгөйдү алар Кудай менен чечпестен алар бири-бирин күнөөлөп баштады. Акыры экөөнүн ортосунда кандайдыр бир кичине болсо да бир ажырым пайда болгондугун сезсек болот. Бирок биздин Кудай ушунчалык акылдуу Кудай, берешен Кудай жана жемелебестен берген Кудай. Андан акылмандуулук алышыбызды каалайт. Үй бүлөлүк жашоодо акылмандуулук өтө керек болот. Мен жогоруда айтканымдай, балдарды тарбиялоодо, аял күйөөсү бирине мамиле кылууда Кудайдын акылмандуулугу болбосо, адамдын акылы жетпейт. Ошондуктан үй бүлөдө эч качан кандай гана кыйынчылыктар болбосун, бири-бириңерди жемелебегиле. Тескенче ошол учурларда менин күнөөм эмне? Мен эмнени туура эмес кылып койдум деп ар бирибиз өзүбүздү текшерген болсок, жана бири-бирибизди машаяк кечирген болсок, анда биздин үй бүлөбүз бекемделет. Мамилебиз бекемделет. Күнөөлөбөй жашоо, жемелебей жашоо бул абдан сонун. Өзүңүздөр деле элестетип көргүлөчү, эгерде бир адам кечке эле сиздерди жемелей берсе. Сен ушундайсың, колуңан эчтеке келбейт, сенин башың иштебейт деген ушундай сыяктуу басынткан, жемелеген сөздөрдү күндө уга бергилечи. Бир күнү чын эле менин колуман эчтеке келбей турбайбы деген ойго келесиңер дагы өзүңөрдү таштайсыңар. Ошондой сүйлөп аткан адам менен мамиле түзгүңөр келбей калат. Жашаңар келбей калат. Качан Кудай эң башында асман менен жерди жаратып, ар бир күнү бардык жаратылуунун жаратылып бүткөндөн кийин 6-чы күнү Кудай Адам ата менен Оба энени жаратты. Анан Адам ата менен Оба энени жараткандан кийин Адамга аялды алып келди. Ошондо Адам бул менин сөөгүмдөн чыккан сөөк, этимден чыккан эт, ал аял деп аталат. Ошентип үй бүлө курулду. Кудай Адамга Оба энени алып келди. Эмне себептен бул нерсени айтып жатам? Анткени сиздин жубайыңыз бар. Сиздин жолдошуңуз бар. Кудай сиздин жолдошуңуз аркылуу, Кудай сиздин жубайыңыз аркылуу сизге бата бергиси келет. Эгерде сиздин жолдошуңуз аркылуу, сиздин жубайыңыз аркылуу Кудай мага бата бергиси келет, бата берет дегенди түшүнгөн болсоңуз, анда мамиле жогорулайт. Ушул эле Башталыш китеби 17-чи бөлүмдө мындай окуя болот. Ошол учурда Ыбрайым 99 жашка чыгып калган болчу. Анан ошондо Теңир ага келип мындай дейт: "Мен кудуреттүү Кудаймын. Менин алдымда түз жүр, кемчиликсиз бол. Мен кудуреттүү Кудаймын. Менин алдымда түз жүр, кемчиликсиз бол." Эмне себептен Кудай келип туруп Ыбрайымга айтып атат: "Менин алдымда түз жүр" дейт? Буга чейин сүйлөштүк. Сара менен Ыбрайым алар туура эмес жолго кетип калды. Алардын үйүндө көйгөй башталды. Кудай аларга "Мен бала берем, мен сенин тукумуң көп болот, сен баталуу болосуң" деген сөзгө ишене албай, алар өздөрүнүн түшүнүктөрү менен, өздөрүнүн каалоолору менен ошол көйгөйдү өздөрү каалагандай чечкиси келди. Бирок алар көйгөйдөн көйгөй жаратты. Сара Ыбрайымга айтты: "Сен менин таарынычыма күнөөлүүсүң" деди. Экөө бири-бирин жемелеп баштады, күнөөлөп баштады. Ошол жылдан баштап Кудай Ыбрайымга 13 жыл сүйлөгөн жок. Кудай эмне себептен сүйлөгөн жок? Анткени Ыбрайым туура эмес кылды. Кудай менен Ыбрайымдын ортосунда күнөө пайда болду. Кудай дайыма адамдарга сүйлөгүсү келет. Кудай дайыма адамдарга жол көрсөткүсү келет. Бирок эмне себептен биз көрбөйбүз, анткени Кудайдын үнүн уга албайбыз. Кудай Ыбрайымга 13 жыл сүйлөбөй койду. Бирок 13 жыл өткөндөн кийин Кудай Ыбрайымга келди. Ошол учурда Ыбрайым 99 жашка келип калган эле. "Мен кудуреттүү Кудаймын. Менин алдымда түз жүр." Кудай келди дагы Ыбрайымга айтып мындай деген сөздөрдү айтты. Бул 17-чи бөлүм 15-чи аят. Кудай Ыбрайымга дагы мындай деди: "Аялың Сараны Сара дебе, анын аты Сара болот. Мен ага батамды берем. Андан сага уул берем. Сарага батамды берем. Андан элдердин падышалары чыгат." Ошондо Ыбрайым жүз төмөндөп жыгылып, кантип эле жүзгө чыккан адамдан уул төрөлсүн? 90 жаштагы Сара кантип эле төрөсүн деп ичинен күлдү. Ыбрайым Кудайга минтип айтты: "О, сенин алдыңда Ысмайыл эле тирүү жүрсө экен." Кудай мындай деди: "Сага аялың Сара өзү уул төрөп берет. Сен ага Ыскак деген ат коесуң. Мен аны менен жана анын кийинки укум-тукуму менен төөлүктүү келишим түзөм. Мен сенин Ысмайыл жөнүндө айтканыңды да уктум. Эми мен ага батамды берип, аны кайрып келем да,
абдан көп кылып көбөйтөм. Андан 12 уруу башчысы төрөлөт. Мен андан улуу эл чыгарам. Бирок мен келишимимди келерки жылы ушул маалда Саара сага төрөп бере турган Ыскак менен түзөм. Кудай Ыбрайымга келип айтты. Мен алдында түз жүр. Мен сага айта турган сөзүм бар. Мен сага уулду Саара аркылуу берем, Ажар аркылуу эмес, башка аялдар аркылуу эмес. Мен сага Саара аркылуу берем. Эмне себептен улам Кудай Саара аркылуу Саараны Саара деп айтып атат. Анткени Саара менен Ыбрайым башка аркылуу уулду болушубуз мүмкүн деген ойго келип калган болчу. Бирок Кудай келип айтат, жок. Ыбрайым, сенин аялың Саара аркылуу Ыскак төрөлөт. Мындан ары аны Саара Саара деп айт. Мен ага уул берем. Келерки жылы берем ошону. Сенин аялың Саара өзү уул төрөп берет. Сен ага Ыскак деген ат коесуң. Ар бир үй бүлө Кудай жубайың аркылуу бата берет. Жолдошуң аркылуу бата берет. Ошону түшүнсөң, анда алар экөөңдүн мамилең жогорулайт. Кээ адамдар үй бүлө курушат. Бирок туура эмес үйлөнүп алган окшойм. Балким мен башка бирөөнү алсам мындай болмок эмес деген толтура ойлорго келишет. Анткени шайтан үй бүлөнү бузгусу келет. Ал үй бүлөнү талкалагысы келет. Анткени ыйык жазууда Жакан Жакшыбаров 8-бөлүм 44-аятта ал шайтан, ал жок кылыш үчүн, талкалаш үчүн келген, ал жалганчы, ал жалганчылардын атасы, анын табияты жалганчы деп жазылып турат. Эгерде биз статистиканы карасак, канча деген үй бүлөлөр ажырашты. Канча деген балдар ортодо калып кыйналды. Эмне үчүн? Анткени жубайлар бири-бирин кабыл алган жок. Кудай менин жубайым аркылуу бата берет деген нерсени түшүнгөн жок. Кудай эмне себептен келди Ыбрайымга айтты, мен алдында түз жүр. Мен кудуреттүү Кудаймын. Менин колуман келет. Анткени Саара Ыбрайым келгенде мени Кудай төрөбөс кылып койду. Ажар аркылуу уулду бололу деген болчу. Башкача айтканда, Кудай кантип эле ушул мен аркылуу уул берсин деген түшүнүк пайда болду дагы алар өздөрүнүн аракети менен балалуу болгусу келди. Бирок Кудай айтып атат, мен кудуреттүү Кудаймын. Менин колуман келет. Кудай Ыбрайымга айтып атат, жубайың Саара аркылуу гана мен бата берем. Сенин жубайың Саара Ыскакты төрөйт. Ооба, мен билем, Исмайыл жөнүндө айтканыңды уктум. Мен Исмайылга да батамды берем. Ал аркылуу көптөгөн элдер бата тарайт. Мен ага батамды берем. Бирок убада боюнча төрөлгөн бала Ыскак ал Саара аркылуу болот. Урматтуу угармандар, Кудай сага жубайды берди. Кудай сага жолдошту берди. Бири-бириңерди баала. Жолдошуң аркылуу, жубайың аркылуу Кудай үй бүлөгө бата бергиси келет. Бирок мен калайт элем, сен түшүнүшүң керек ушул нерсени. Сен үчүн жубайың баалуу болуш керек. Сен үчүн аялың, күйөөң баалуу болуш керек. Эгерде сен бааласаң, эгерде сен ошол Кудайдан экенин түшүнсөң, анда сен жубайың аркылуу Кудай көп нерсени кылат. Кудай көп нерсени берет. Кудай жубайымды колдонот деген кабыл алуу сенде бар болсо, анда сенин үй бүлөң бекемделет. Кудай сага жолдошуңду, жубайыңды берди. Мен жогоруда айткандай, Кудай адамдын кабыргасынан алдыдагы аял жаратты, анан адамга алып келди. Кудай жаратып берди, о энени жаратып берди. Анан Кудай батасын берди. Укумдап тукумдагыла, жерди толтургула. Алар бактылуу жашашкан. Бирок арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин шайтан келди дагы ушунча сонун үй бүлөнү талкалагысы келди дагы. Анан о энени азгырды. Ал Кудайды укпастан шайтанды укту дагы. Анан алар күнөөгө батты. Кудай келип туруп адамдан сурады, адам, мен сага жебе деген жемиштен жедиңби? Ошол жерден адам Кудайга мынтип айтты, сен берген аял берди мага, ошон үчүн жедим. Бирок буга чейин алардын ортосунда бири-бирин күнөөлө деген жок болчу. Качан алар күнөөгө баткандан кийин бири-бирин күнөөлөй баштады. Кудай сага жубайды берди. Кудай сага жолдошту берди. Ал аркылуу Кудай батасын бергиси келет. Дагы кантип үй бүлөдө мамиле жогорулайт?
Кудайга чогуу урмат көрсөтүү мамилени жогорулатат. Адамдар Кудайга чогуу урмат көрсөткөндү үйрөнүш керек. Үй бүлө күйөөсү дагы аялы дагы Кудайды урматтаганды үйрөнүшү керек. Башталыш китебинде 18-бөлүмдө мындай деген сөздөр бар. Теңир Мамрей деген эмен токоюнун жанында Ыбрайымга келди. Ал күн ысыкта чатырынын кире беришинде отурган. Ал башын көтөрүп караса, тушунда 3 эркек киши турган экен. Аларды көрүп, чатырдын кире беришине утурлай чуркап барып, аларга жерге чейин башын ийип таазим этти. Анан мындай деди: "Эгедерим, эгеде мен сенин көз алдыңда ырайым тапкан болсом, кулуңдун жанынан кыйып өтпө. Азыр бир аз суу алып келип, бутуңарды жууп беришет. Ушул дарактын түбүндө эс алгыла. Мен тамак аш алып келейин. Кубаттанып ал, жолго чыккыла, анткени кулуңардын жанынан өтүп баратасыңар." Алар ага айтканыңдай кыл дешти. Ошондо Ыбрайым чатырга шашып кирип, Сарага мындай деди: "Бол тезирээк, эң жакшы ундан 3 сата камыр жууруп, ачыткысыз нан жасай кой." Анан Ыбрайым бадага чуркап барып, бир жакшы жаш музоон алып келип, уланга карматты. Улан аны даярдаганга шашты. Анан май, сүт бышырылган музоо этин алып келип, алардын алдына койду. Алар тамак жеп жатышканда, өзү алардын жанында дарактын түбүндө отурду. Мамрей деген эмен токоюнун жанында Ыбрайым чатырдын алдында көлөкөдө отурган болчу. Ошондо Теңир келди. Ыбрайым ордунан турду дагы Теңирдин алдына келип: "Эгедерим, эгеде мен сенин көз алдыңда ырайым тапкан болсом, анда кулуңдун жанынан кыйып өтпө. Мен сага урмат көрсөтөйүн." Ошондо Ыбрайым ушунчалык жан аракетке түшүп, ал даярданганга шашты. Ошондо Ыбрайым чатырга шашып кирди да Сарага айтты: "Бол тезирээк, эң жакшы ундан 3 сата камыр жуур" дейт. "Биз конокторду коноктойлу." Бадага чуркап барды дагы бир жаш уланга жаш музоону карматты. "Мына мону тоюп даярдай кой" деди. Эмне себептен ушул нерсенин баары ыйык жазылган? Анткени Ыбрайым Кудайга урмат көрсөткөндү билген. Эгерде биздин үйүбүзгө конок келсе, анда биз аны урмат көрсөтүүгө ашыгабыз. Биз аны дасторкон даярдайбыз. Биз аны сыйлайбыз, сүйлөшөбүз, жакшы мамиле кылабыз, анан узатабыз. Эгерде биздин балдарыбыз чогуу үй бүлөбүз менен ошону узаткан болсок, анда ошол келген адамдын жүрөгүндө жакшы нерсе калаарын биз жакшы билебиз. Бирок үй бүлө бекемделиш үчүн, үй бүлөдөгү бири-бирине болгон мамиле бекемделиш үчүн, үй бүлө чогуу Кудайга урмат көрсөтүүнү үйрөнүш керек. Ыбрайым ал Кудайга урмат көрсөткөндү билген. Ал өзүнүн чатырында отурган бирок качан эгедерди көргөндө, ал тура калды. Ал тааныды. Анын алдына келип туруп таазим кылды. Анан суранып атат: "Менин кулуңдун алдынан кыйып өтпө. Ушул дарактын түбүндө эс алгыла. Мен тамак аш алып келейин. Кубаттан алып жолго чыккыла, анткени кулуңардын жанынан өтүп баратасыңар." Алар болсо айтты: "Ооба, айтканыңдай кыл." Анткени алар ал жактан өтүп бараткан эмес болчу. Алар Ыбрайымдын үйүнө келаткан болчу. Анткени Ыбрайымдын жүрөгүн, Ыбрайымдын ушунчалык Кудайга урмат көрсөтө турган, Кудайдын осуятын аткаргысы келген адам экендигин Кудай билген. Качан үй бүлө бекемделет? Качан үй бүлө Кудайга урмат көрсөткөндү билгенде. Эгерде кайсыл үйдө Кудайды урматтоо, Кудайды даңктоо, Кудайга мактоо айтылган үй бүлөдө сөзсүз Кудайга урмат көрсөтүлөт. Эгерде адам ошол үй бүлөдө балдары Кудайга урмат көрсөтүп, Кудайдын айтканы менен жашап аткан болсо, анда бул ата-энесинин жемиши. Анткени ата-энеси Кудайга урмат көрсөткөндү билет. Кудайга урмат көрсөтүү Кудайга ишенген адамдарга урмат көрсөтүүдөн башталат. Эгерде ата-эне, үй бүлө, жубайлар Кудайга урмат көрсөткөндү билген болсо, анда анын балдары сөзсүз үйрөнөт. Көрсө Кудайга урмат көрсөткөндө үй бүлөнүн мамилеси бекемделет экен. Ооба, буга чейин Сара менен Ыбрайым жашоосунда көйгөй болду. Алар өздөрү каалагандай чечим чыгарып алды, бирок ошол көйгөйдөн Кудай өзү чыгарды. Бирок алар түшүндү. Бардык нерсени Кудай менен чечиш керек экенин түшүндү. Эгедер келгенде Ыбрайым аны урмат көрсөткүсү келди. Сарага келип туруп: "Бол тезирээк,
Даярдан дегенде Сара жок, жөн эле ары бери өткөн адамдарга сен ушинтип эле коноктой бересиңби деген сөздү айткан жок. Ал ошол замат ачыктан жана башка тамак ашын жасаганга даярданып баштады. Анткени бул үй бүлө Теңирге урмат көрсөтүп эмне экендигин билишкен болчу. Ыйык жазууда Иса Машаяк жерге келердин алдында Захария менен анын жубайы Элизабет деген адам болгон эле. Алар Теңирдин осуяттары менен көрсөтмөлөрүн так аткарып, Кудай алдында адил жашаган адамдар эле. Ал жөнүндө Луканын жакшы кабары 1-бөлүм 5-6 аяттар жазылат. Захария менен Елизавета. Алар дагы жаш өтүп калган, карып калган адамдар болчу, бирок алар бала көрбөй өтүп бараткан болчу. Бирок алар Кудайдын осуяттары менен көрсөтмөлөрүн так аткарып, Кудай алдында адил жашаган адамдар эле. Булар Кудайды урматтаган адамдар эле. Кудайдыкы биринчи орунда турган адамдар эле. Ошон үчүн алар бала көрбөй өтүп баратса дагы, алар эч качан ажырашкан эмес. Алар чогуу карылыкка чейин чогуу жашашкан эле. Өкүнүчтүүсү, бүгүнкү күндө жаш жубайлар үйлөнөт, бирок ар кандай себептерден улам балалуу болбой өтүп бараткан болсо, анда ошол баласыз өтүп бараткан көйгөйдү алар башкача жол менен чечүүнү каалашат дагы, андан көрө ажырашалы дагы, мен башка алайын, башка менен балалуу болоюн деген ойго келишет. Кудайды урматтаган адам алар мамилеси бекем болот. Кудайды урматтаган адамдардын баласы жок өтүп баратса дагы алардын мамилеси бекем болот. Алар бир болот, алар чогуу болот. Кээде угуп калам, мен жашагым келбейт. Балдар үчүн эле жашап жүрөм деген ойлорду айтышат. Жок. Аялы күйөөсүн балдар гана бириктирбеш керек. Аялы күйөөсүн Кудай бириктириш керек. Эгерде экөөнүн жүрөгүндө Кудайды урматтоо бар болгон болсо, анда үй бүлө бекемделет, балдар үйрөнөт, Кудайга урмат көрсөткөндү үйрөнөт. Теңирдин осуяттары менен көрсөтмөлөрүн так аткарган, Кудай алдында адил жашаган Захария менен Елизавета алар Кудайды урматтаган адамдар эле. Урматтуу угарман, сиздер үй бүлөңөр менен Кудайды урматтайсыңарбы? Сен жүрөгүңөрдө Кудайга болгон орун барбы? Даже керек болсо Кудайдын ысымын колдонуп атканда силер ушунчалык коркунуч менен урмат сый менен колдоносуңарбы? Кудайга урмат көрсөтүү бул үй бүлөнү бекемдейт. Эгерде ким Кудайга урмат көрсөтпөй аткан болсо, анда бул үй бүлөнүн мамилесине таасир этет. Захария менен Елизавета Кудайдын осуяттарын көрсөтмөлөрүн так аткарган, Кудай алдында адил жашаган Захария менен Елизаветага Кудай келди айтты. Сен уулду болосуң деди. Сенин уулуң жөн адам болбойт. Ал Теңирдин келишине жол даярдайт. Ал балдарынын жүрөгүн аталарына, аталардын жүрөгүн балдарына бурат. Мына ушундай адам болот. Захария менен Елизавета ушунчалык Кудайды урматтагандыктан Кудай аларга жердеги жакшылыктардан кур калтыргысы келген жок. Анткени алардын үй бүлөсү бекем эле. Үй бүлөнүн бекемделиши үчүн Кудайды урматтоо аябай маанилүү. Арадан убакыт өттү. Ибрахим менен Сарага Кудай бала берем деген кабарды айткандан кийин дагы бир нече убакыт өттү. Башталыш китеби 20-бөлүмдө мындай деген сөздөр бар. Башталыш китеби 20-бөлүм 1-аяттан 14-аятка чейин. Ибрахим ал жерден чыгып, түштүккө келип, Кадеш менен Шурдун ортосунда жайгашып, Герар жерине убактылуу жашап турду. Ибрахим өз аялы Сараны бул менин карындашым деди. Ошондо Герар падышасы Абимелек киши жиберип, Сараны алдыртты. Кудай Абимелекке түн ичинде түшүндө келип ага мындай деди. Эми сен алган бул аял үчүн өлөсүң, анткени анын күйөөсү бар. Абимелек болсо Сарага тийген жок. Ал мындай деди. Эгедерим, кантип эле сен айыпсыз элди жок кыласың? Ибрахим мага бул менин карындашым деп өзү айтпады беле? Сара да ал менин агам деген. Мен муну таза жүрөк, таза кол менен кылгам. Ошондо Кудай түшүндө ага мындай деди. Сен муну таза жүрөк менен кылганыңды мен билемин. Ошондуктан сени ага тийгизбей, мага каршы күнөө кылууга сактап калдым. Аялды күйөөсүнө азыр
эле кайтарып бер. Анткени ал пайгамбар. Ал сен үчүн сыйынсын. Ошондо сен тирүү каласың. Эгерде кайтарып бербесең, анда билип койгу. Сен бардык адамдарың менен кошо сөз сүйлөсүң. Ошондо Абимелек эртең менен эрте туруп, өзүнүн бардык кулдарын чакырып алып, бул сөздөрдүн бардыгын аларга угуз айтып берди. Алар абдан коркуп кетишти. Анан Абимелек Ыбрайымды чакырып, алпага эмне үчүн сен бизге мындай кылдың? Мага жана менин падышачылыгыма чоң күнөө келтиргидей сага эмне күнөө кылдым эле? Сен туура эмес иш кылдың. Сен бул ишти кандай ой менен кылдың? Деди. Ыбрайым мындай деп жооп берди. Бул жерде Кудайдан коркуу жок болгондуктан мени аялымдын айынан өлтүрүп коюшат деп ойлодум. Ал чын эле менин карындашым, экөөбүз аталашып жүрүп турганбыз. Энебиз башка азыр болсо ал менин аялым. Кудай мени атамдын үйүнөн жер кезүүгө алып чыкканда, мен мага ырайым кылып кайсы жерге келсек да, бардык жерде сени менен мени бул менин агам деп айткан элем. Ошондо Абимелек Ыбрайымга майда жана бодомал кулдарды жана күңдөрдү берди. Аялы Сараны дагы кайрып берди. Ооба, Ыбрайым мындай кылбаш керек болчу. Мен башында айткандагыдай, пайгамбарлар да жаңылган. Пайгамбарлардын жашоосунда дагы туура эмес иштер болгон. Кудайга таяна албаган, Кудайга үмүттөнө албай калган учурлар болгон. Бирок бүгүнкү күндө ушул окуялар бул бизге сабак болуш үчүн жазылды. Алар кайсы гана жерге барбасын, Ыбрайым менен Сара сүйлөштү. Дайыма сен барганда бул менин агам деп айткын. Мен болсо сени карындашым деп айтам. Мага сенин аркаң менен жакшы болсун. Бирок чынында Ыбрайым бул менин аялым деп айтыш керек эле. Ыбрайым айтып атат, сенин аркаң менен мага жакшы болсун. Көрсө, Сара менен Ыбрайым экөө ага чейин эле отуруп, экөө сүйлөшкөн экен. Кайсы жерге келсек да бардык жерде сени мени бул менин агам деп айткан элем дейт. Ошондо Сара макул болгон экен. Эмне үчүн? Анткени жолдошу үчүн ал өзүнүн өмүрүн тобокелге салууга макул болгон. Жолдошуң үчүн, жубайың үчүн өзүңдүн өмүрүңдү тобокелге салганга даяр болсоң, анда мамилени жогорулатат. Үй бүлө үчүн өмүрүңдү берип койгонго даяр болушуң керек. Аялың үчүн, жолдошуң үчүн, балдарың үчүн өмүрүңдү берип койгонго сен даяр болушуң керек. Бир үй бүлө болгон экен. Ошол үй бүлөдө күйөөсү эки көздө көрчү эмес экен, аялы көзү көрчү экен. Ушунчалык күйөөсүн сүйгөн аялы күйөөсүнүн көрүп калышын каалагандыктан дарыгерлер менен кеңешип, анан бир көзүн берүүгө макул болот. Операция жолу менен аялы бир көзүн күйөөсүнө берет. Экөөнүн тең бирден көзү көрүп калат. Арадан убакыт өтөт. Анан бир күнү күйөөсү мындай сөздөр сүйлөп баштайт. Сенин өңүң суук экен, сен сулуу эмессиң. Сен түрүң суук деген сөздөр боло баштайт. Ал унутуп калды. Ал кимдин көзү экенин унутуп калды. Аялы көзүн ага бергендигин бат элесинен чыгарып койду. Ошентип бир күнү күйөөсү өзүнүн аялын таштап кеткен. Кандай күйөө? Кандай ыраазы болбогон күйөө? Ал аялы үчүн өмүрүн берип койгонго даяр болмоктусун, керек болсо аялы көзүн берсе дагы жакшылык кылган аялын ал таштап кетти. Эгерде үй бүлөдө жубайың үчүн өмүрүңдү берип койгонго даяр болсоң, анда бул Кудайга жагат. Иса Теңир жерге келгенде ал мынтип айткан болчу. Мен өз жанымды берем дейт. Мен өз жанымды кайра алыш үчүн берем. Мен силер үчүн жанымды берем. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Ага ишенген ар бир адам өлбөй төөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Көрсөк, Кудайдын сүйүүсү бул алуу сүйүү эмес, бул берүү сүйүү. Ал курмандыктуу сүйүү. Бүгүнкү күндө көптөгөн жубайлар үй бүлө курганда күйөөсүнөн же аялынан бир нерсе алыш үчүн үй бүлө курушат. Балким күйөөсү айтышы мүмкүн. Мен аялымдын мага баш ийишин, мага менин каалоомду аткарыш үчүн аткарып турса экен деген каалоо менен үйлөнөт. Ал эми жубайы болсо күйөө мени бакса экен. Күйөө мен үчүн кам көрсүн. Ооба, бул туура эле нерсе. Бирок
Кудайдын сүйүүсү ала албайт, Кудайдын сүйүүсү берет. Эгерде үй бүлөдө өзүңдүн жубайың үчүн өмүрүңдү берип койгонго сен макул болсоң, өмүрүңдү берип койгонго сен тобокелге барсаң, анда үй бүлө бекемделет. Ооба бул окуяда аялы өзүнүн күйөөсү үчүн көзүн берип койду. Бирок эмне себептен үй бүлө талкаланып калды? Анткени аялы күйөөсү түшүнгөн жок. Эгерде күйөөсү түшүнгөн болсо, анда аялын мындан да катуу сүймөк. Ал көзү сокур болгондугу үчүн эле балким көз каранды болуп жашап келгендир. Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Ал өзүнүн сүйүүсүн далилдеди. Ал кантип далилдеди? Ал өмүрүн берди. Ал жанын берди. Анткени ал бизди ушунчалык сүйдү. Мен күнөөкөрдүн өлүмүн каалабайм. Өзүнүн жаман жолунан бурулуп тирүү калышын каалайм дейт Кудай. Мына Кудайдын сүйүүсү. Үй бүлөдө Кудайдын сүйүүсү болуш керек. Үй бүлөдө өзүңдүн жаныңды берип кое турган, өзүңдүн жаныңды тобокелге салып кое тургандай, ошого даяр болгондой жүрөк менен үй бүлө курулган болсо, же болбосо ошондой үй бүлөдө ошондой жүрөк менен жашоо болсо, анда мамиле бекемделет. Үй бүлөдө көптөгөн жакшы нерселер болот. Тойлор болот, кыйынчылыктар болот. Бирок үй бүлөдө Кудай берген жакшы нерселер үчүн үй бүлөсү менен чогуу, майрамдоо дагы мамилени жогорулатат. Качан Ибрайым пайгамбар ошол Сара бул менин карындашым деп ошол жактан дагы анын туура эмес айтканы ачыкка чыгып калганда, Кудай келишип ал үй бүлөнү сактап койду. Анткени Сара өзүнүн жолдошу Ибрайым үчүн өмүрүн тобокелге салды. Балким Ибрайым туура эмес кылды, ооба. Ал менин аялым деп эле айтыш керек болчу. Бирок Кудай бул үй бүлөнү бекемдеди. Анткени бул үй бүлөдө бири бирин сүйүү, бири үчүн өмүрүн берип коюу даяр жүрөк бар эле. Арадан убакыт өттү. Теңир башында айткандай, Сарага назарын салып, ага айткан сөзүн аткарды. Анткени Кудай айткан болчу, Сара уул төрөйт деген болчу. Саранын боюна бүтүп, Кудай айткан мезгилде Ибрайым картайган кезде ага уул төрөп берди. Эмне себептен Кудайдын сөзүндө жөн гана Сара уул төрөдү деп жазылган жок? Эмне себептен автор Сара боюна өтүп Кудай айткан мезгилде Ибрайым картайган кезде ага уул төрөп берди деп жазылып атат? Бул туура эле. Анткени Кудайдын өзүнүн мезгили бар. Кудайдын айткан өзүнүн убагы бар. Ибрайым картайган кезде деген бул эмнени билдирет? Кудай кудуреттүү, ал картайган болсо дагы Кудай адамга бала берип кое алат. Кудайдын колунан келбей турган эч нерсе жок. Ага уул төрөп берди. Ибрайым өзүнүн Сарадан төрөлгөн уулуна Ыскак деген ат койду. Кудай ага осуяттагандай 8-нчи күнү Ибрайым өз уулу Ыскакты сүннөткө отургузду. Уулу Ыскак төрөлгөндө Ибрайым 100 жашта эле. Ошондо Сара Кудай мени күлкү кылды. Мен жөнүндө ким укса да күлөт го. Сара бала эмизет деп Ибрайымга ким айтмак? Бирок ал карган кезде мен ага уул төрөп бердим деди Сара. Анан бала чоңоюп эмчектен чыгарылды. Ыскак эмчектен чыгарылган күнү Ибрайым чоңтой берди. Сара менен Ибрайым кубанып атат. Анткени Кудай аларга бала берди. Алар чоңтой өткөздү. Ыскакты эмчектен чыгаргандан кийин Ибрайым чоңтой берди. Чоңтой берди деген эмне деген сөз? Менин кубанычыма ортоктош болгула. Демек эми элестеткиле, жүзгө чыккан адам, ал балалуу болду, элдерди чогултту. Анан айтканда, ал жөн эле мен балама той берип атам деген сөз эмес. Ал кантип балалуу болду? Кудайдын убадасы, Кудайдын сөзүнүн аткарылганын бардыгын ал айтып берди деп мен толук ишенем. Демек, Кудайдын бергени үчүн чогуу майрамдоо, чогуу той өткөрүү бул мамилени жогорулатат. Биз Кудай менен жашап атканда көптөгөн жакшы нерселерге ээ болобуз. Бирок ошол учурда Кудайга ыраачлык айтканды унутуп калабыз. Демек аялыбыз менен күйөөбүз биригип алып, Кудай биздин жашообузда көптөгөн жетегин көрдүк. Кудай бизди сактады, Кудай бизди коргоду, Кудай биз үчүн кам көрдү. Келгиле, ошон үчүн биз чогуу ушул Кудай берген нерсе үчүн той өткөрөлү. Кудай алына ыраачлык айталы деп экөө кеңешип туруп, эгерде үй бүлө той өткөргөн болсо, анда мамиле жогорулайт. Ооба, тойлор ар кандай максат менен өтөт. Кээ бир адамдар кошумчаларыбызды чогултуп алдырыш үчүн той өткөрөлү дешет. Менин оюмча бул туура эмес.
Той деген эмне? Той деген элдер, туугандар, жакындар биздин кубанычыбыз менен ортоктошуп болгула. Биз силерден бизге эч нерсенин кереги жок. Болгону биздин кубанычыбызга кошулуп, биз менен чогуу кубанып кеткиле деп чогуу отуруп майрамдоо. Мына Ыбрайым менен Сара. Алардын жашоосунда көптөгөн кыйынчылыктар өттү. Бирок ошол кыйынчылыктар аркылуу кыйынчылыктарды жеңип отуруп алар акыры 100гө чыкса дагы Кудай аларга уул берди. Аны Кудай берди. Алар Кудайсыз эч нерсе кыла албастыгын түшүндү. Кудай кудуреттүү экенин түшүндү. Ошондуктан алар той берүүнү чечти дагы. Ошентип Ыбрайым чоң той берди. Бирок көйгөй бүтпөйт экен. Көйгөй улана берет экен. Арадан убакыт өттү. Анан бир күнү Ыбрайымдын үй бүлөсүндө кайра бир көйгөй башталды. Башталыш китеби 21-бөлүм 9-аяттан 13-аятка чейин окуйм. Сара Мисирлик Ажардын Ыбрайымга төрөп берген уулунун Ыскакты шылдыңдап жатканын көрүп калды. Ыбрайымга мындай деди: "Бул күңдү уулу менен кошо кууп чык, анткени анын уулу менин уулум Ыскак менен бирге мураскор болбойт." Исмаил жөнүндө айтылган бул сөз Ыбрайымга катуу тийди. Бирок Кудай Ыбрайымга: "Уулуң менен күңүң үчүн кайгырба. Саранын айтканын баарын кыл. Анын тилин ал, анткени сенин тукумуң Ыскактан тарайт. Күңүңдүн уулунан да мен эл жаратам, анткени ал сенин уулуң" деди. Ажар өзүнүн баласы Исмаил менен Ыбрайым менен Саранын үйүндө жашап жатат. Ал анын күңү болчу. Исмаил чоңойду, Ыскак да чоңоюп келатат. Бир күнү Исмаилдин Ыскакты шылдыңдап жатканын Сара көрүп калды. Ошондо Сара келди дагы Ыбрайымга келип айтты: "Бул аялды, бул күңдү өзүнүн баласы менен кууп чык." Билесиңер, бул Ыбрайымга өтө катуу тийди. Анткени Исмаил дагы бул Ыбрайымдын баласы болчу. Бир учурда Ажар аркылуу мен уулду болоюн, ошол Ажардан төрөлгөн уул меники болот деп аткан Сара баласы менен кошо кууп чык деген ойго келип калды. Үй бүдө көйгөй башталды. Баягы башында Кудайдыкын укпай, өздөрү каалагандай баштап алган көйгөй азыркыга чейин уланып келатат. Келишпестик. Урматтуу каармандар, кайсыл үй бүлөдө келишпестик жок? Бардык үй бүлөдө келишпестик бар. Келишпестик болбой койбойт. Бирок ошол келишпестикти кантип чечиш керек? Мына ошол маанилүү. Келишпестиктерди токтото албайсың. Ар бир адамдын мүнөзү ар кандай, көйгөйлөр ар түрлүү чыгат. Бул үй бүлөдө дагы көйгөй чыкты. Анткени бул көйгөйдү Кудай жараткан эмес болчу. Бул көйгөйдү булар өздөрү жаратып алган болчу. Ыбрайымга бул өтө катуу тийди. Анткени Сара келди дагы бул баланы энеси менен кошо кууп чык. Ыбрайым ата. Ал анын канынан чыккан бала. Ыбрайым эмне кыларын билбей калды. Же бул жакка тарта албайт, же бул жакка тарта албайт, же Сарага тарта албайт, же Ажарга тарта албайт. Ал ортодо калды. Сенин жашооңордо кээде болобу? Кээде эне же атасына тарта албайт, же баласына тарта албайт. Же баласы өзүнүн апасына тарта албайт, же аялына тарта албайт. Ушундай акыбалда калып калган көйгөйлөр болот. Эмне кылыш керек? Кантип чечиш керек? Мүмкүн эмес, чыгуу жолу жок болуп калгандай сезилет. Ыбрайым эмне кыларын билбей калды. Эгерде ушул көйгөйдү чечпей турган болсо, анда үй бүлөдөгү мамиле кайра кыйрайт, кайра талкаланат. Ошондо Кудай Ыбрайымга мындай деди: "Уулуң менен күңүң үчүн кайгырба. Саранын айтканындай баарын кыл, анын тилин ал. Сенин тукумуң Ыскактан тарайт, күңүңдүн уулунан да мен эл жаратам, анткени ал сенин уулуң." Кудай келип айтат: "Ыбрайым, ооба мен билип атам, сен Исмаил үчүн кайгырып атасың. Сага оор болуп атат, билип атам. Бирок бул көйгөйдү мындай чеч." Кудай келип Ыбрайымга көйгөйдү чечүү сунушун чечимин көрсөтүп атат. Сара болсо айтып атат: "Кууп чык" дейт. Ал эми Кудай келип айтып атат: "Сен анын акырын узат. Сен аны кетир." Бирок бул Ыбрайым үчүн аябай оор. Кээ бир чечимдерди чыгарыш өтө оор болот, бирок Кудайдын айтканы менен чыгаруу
чечимди бул сөзсүз жакшылык алып келет. Анткени Кудай эч качан жаңылбайт. Кудай келди дейт, уулуң менен күнүң үчүн кайгырба. Күнүңдүн уулунан да мен эл жаратам, анткени ал сенин уулуң. Кудай Ыбрайымдын жүрөгүндө эмне болуп аткандыгын билген. Урматтуу угарман, сен жүрөгүңдө эмне болуп атканын Кудай жакшы билет. Ошол көйгөй сенин жүрөгүңдү эзип аткандыгын билет. Бирок үй бүлөдөгү келишпестикти чечиш керек. Ооба биздин акылыбыз жетпейт, ошондуктан жогоруда окуганыбыздай эч жемелебестен берген Кудайдан сурасын. Кимге акылмандуулук жетишпей атса, эч жемелебестен берешендик менен берген Кудайдан сурасын, Кудай берет. Ошон үчүн мен айткым келет. Үй бүлөдө Кудайдын акылмандуулугу өтө керек. Адамдын акылы жетпейт. Ошол себептен адам акылы жетпегендиктен көп нерсени талкалап алат. Келишпестикти Кудайдын эрки менен чечүү бул мамилени жогорулатат. Ошондо биз окуйбуз, Ыбрайым эртең менен эрте туруп, тамак аш жана бир чанаш суу алып, ажардын ийине артып, баласынын колуна берип, аны кое берди. Ошентип Ыбрайым эртең менен эрте турду. Эмне себептен эрте турду? Мен ойлойм, балким ал уктабаса керек. Ага кыйын болду. Бирок ал Кудайдын айтканын кылгысы келди. Бул көйгөйдү Кудай жараткан эмес болчу. Бул көйгөйдү Сара менен Ыбрайым жараткан болчу. Эми алар чече албай калды. Эми Кудай чечип атат. Саранын айтканын кыл. Анын тилин ал. О, мен алда сенин уулуң, мен анан улуу эл жаратам. Сен аны кетир, аны узат. Ыбрайым эртең менен эрте туруп, тамак ашын жана бир чанаш суу алып, ажардын колуна ийине артып, баласынын колуна берип, анан аны кое берди. Кудай айтты, мен кам көрөм ал үчүн. Биз окуйбуз, ажар кетип бара жатып, Беришева чөлүндө адашып калды. Чанашта суу калбай калгандыктан баласын бадалдын түбүнө калтырып, жаа жебеси жеткидей алыс барып отурду да, баланын өлгөнүн көргүм келбейт деп, анын каршысында отуруп алып боздоп ыйлады. Кээде ойлошту, ой Ыбрайым, эмне ушунча ташпоорсуң? Ой Сара, эмне мынча ташпоорсуң? деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок Ыбрайым Кудайдын айтканын кылды. Кудай айтты, мен эл жаратам. Демек ал Кудайга ишенди. Кудай кам көрөт дегенди ишенди. Эгерде ушул көйгөйдү чечпей турган болсо, анда Сара менен Ыбрайым жашоосундагы мамиле келишмек эмес. Үй бүлө талкаланмак. Ал эми ажар чөлдө адашып калды. Чаначында суу калбай калды. Баланын өлгөнүн көргүм келбейт деп боздоп ыйлап отурганда, Кудай баланын үнүн укту. Ошондо асмандан Кудайдын периштеси ажарды чакырып, бага ажар, сага эмне болду? Коркпо. Кудай баланын үнүн жаткан жеринен укту. Ордуңан туруп, баланы тургузуп, колуңа ал, анткени мен андан улуу эл чыгарам. Кудай ажардын көзүн ачты. Ошондо ал суусу бар кудукту көрдү. Анан ал барып, чаначка толтура суу алып келип, балага ичирди. Кудай бала менен болду. Ал чоңоюп чөлдө жашап калды. Жаа тарткан мергенчи болду. Ал Паран чөлүндө жашады. Энеси ага Миши жеринен аял алып берди. Кудай өзүнүн сөзүн аткарды. Мен андан улуу эл жаратам деген болчу. Кудай аткарды. Ооба, чөлдө ал адашып калды. Ал өлмөк. Адамдын көз карашы менен мүмкүн эмес. Ал бүт өлдү деген сөз болчу. Бирок Ыбрайым Кудайдын сөзүнө ишенди. Кудай айткандай кылды. Ал узатты. Ооба, кыйын болду. Бирок Кудай көрсөткөн боюнча иш кылды. Келишпестикти Кудайдын эрки менен чечүү бул мамилени жогорулатат. Үй бүлөдө көйгөй бүтпөйт. Үй бүлөдө көйгөй боло берет. Бирок ошону Кудайдыкы менен чечкенди үйрөнсөк, анда аялы менен күйөөсүнүн, үй бүлөдөгү балдары менен ата эненин мамилеси өсөт, бекемделет, жогорулайт. Ошентип Ыбрайымдын баласы чоңойду. Арадан жылдар өттү. Кудай Ыбрайымды сынагысы келди. Башталыш китеби 22-бөлүмдө ушул окуялардан кийин Кудай Ыбрайымды сынады. Ал ага Ыбрайым деди. Ыбрайым болсо мына мен деди. Ошондо Кудай мындай деди:
жакшы көргөн жалгыз уулуң Ысхакты алып Мория жерине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам. Ошол жерде аны бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чал. Ыбрайым эртең менен эрте туруп, эшегин токуп, өзү менен кошо малай балдарынан экөөнү жана уул Ысхакты алып жолго чыкты. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка үчүн отун жарып алып, Кудай айткан жерге барды. Сыноодон ишеним менен өтүү бул үй бүлөнү бекем. Ар бир үй бүлөнүн башына сыноо келет. Ар кандай кыйынчылык келет. Бирок ошол сыноону Кудай эмне себептен берет? Анткени анын үй бүлөнү бекемдеш үчүн, Кудайга болгон ишенимди бекемдеш үчүн берет. Ооба, карганда көргөн баласы болчу. Алар ушунчалык болгон сүйүүсүн ал баласына берип чоңойтtu. Бирок Кудай Ыбрайымды сынады. Кудай Ыбрайымга келди айтты: "Ыбрайым, мына мен өзүңдүн жалгыз жакшы көргөн уулуң Ысхакты Мория жерине алып бар. Ошол жерде мен сага бирин айтам, ошол жерде аны бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чал." Бул Кудай Ыбрайым үчүн оор болду. Жакшы көргөн баласы. Жалгыз баласы. Анын 5 баласы, 10 баласы болгон жок. Анын бир эле баласы бар. Ыбрайым эртең менен эрте турду. Анан жөнөдү. Эмне себептен Ыбрайым ушуну кылганга даяр болду? Анткени ал Кудайдыкын уккан жакшы экендигин ал билген болчу. Анткени Кудай дайыма Кудайдыкын укканда аягы жакшылык менен бүтөрүн ал Ыбрайым муну жакшы билген. Эртең менен эрте турду дагы ал кулдарын алып алып, Ысхакты алып алып, отунун жарып алып, анан жөнөдү. 3 күндүк жол эле. Анан ошол тоого келгенде кулдарды калтырды дагы Ысхакты алып алып тоонун үстүнө чыкты. Ысхакты ал жаткызды дагы курмандыкка алып келейин дегенде Кудай айтты: "Токто, Ыбрайым. Токто. Балага кол көтөрбө. Ага эч нерсе кылба. Анткени мен эми сенин Кудайдан коркоруңду, мен үчүн жалгыз уулуңду аябаганыңды билдим." Ыбрайым көз чаптырып караса, артында мүйүзү калың бадалга илинип калган бир кочкор туруп турган экен. Ыбрайым басып барып ал кочкорду алып, уулунун ордуна бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чалды. Анан Ыбрайым ошол жердин атын Жахава Ири деп атады. Бул Теңир өзү караштырат деп которулат. Ошондон улам Жахава тоосунда караштырылат деген сөз айтылып калган. Ошондо Кудай келип айтты: "Өзүңдүн жалгыз уулуңду аябастан ушул ишти кылганың үчүн өзүм менен ант берем дейт Теңир. Эми мен сени алкагандан алкайм. Сенин тукумуңду асмандагы жылдыздардай, деңиз жээгиндеги кумдай көбөйткөндөн көбөйтөм. Сенин тукумуң өз душмандарынын шаарларын ээлеп алат. Менин тилимди алганың үчүн сенин тукумуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери бата алышат." Сыноо бул мамилени жогорулатат. Сыноо үй бүлөнү бекемдейт. Биздин башыбызга ар кандай сыноолор келет. Бирок ошол сыноону чогуу өткөргөн болсок, ошол сыноодон Кудайга таянуу менен өткөн болсок, анда мамиле жогорулайт. Ошентип арадан убакыт өттү дагы. Ыбрайым менен Сара уулду болуп улу чоңойгондон кийин Ыбрайым өзүнүн кулу Элизерге менин уулума аял алып кел деп аны Месопотамияга жиберет. Ошентип ал Месопотамиядан Ысхакка аял алып келатканда, ошол күтүп жаткан Ысхак ал талаада ошол сыйыныш үчүн, анткени болочок жарын күтүп аткан болчу, ал сыйыныш үчүн ал талаада жүргөн эле. Ошол учурда ошол Ысхак ушунчалык ал өзүнүн ненеси Сара өтүп кеткен болчу, ал ошол баягы кыйналып, соороно албай жүргөн болчу. Бирок Ыйык жазууда башталыш китеби 24-бөлүм 67-аятта Ысхак кызды энеси Саранын чатырына алып кирди деген сөздү окуйбуз. Эмне себептен ыйык жазууда ушундай сөз бар? Эмне себептен жөн гана анай алды деген жок? Эмнеге Ысхак кызды энеси Саранын чатырына алып кирди деп жатат? Биздин темабыз үй бүлөдөгү мамилелерди жогорулатуу, же болбосо мамилени бекемдөө. Качан үй бүлөдө аялы да күйөөсү дагы өзүн жакшы сезе турган абал жаралыш керек үйдө.
Балдар дагы үйдө өзүн жакшы сезиш керек, өзүнүн үйүндөгүдөй сезиш керек. Өкүнүчтүүсү кээде үй бүлөдө же аялы, же күйөөсү, же баласы эмнеге үйүнөн кача берет? Эмне себептен үйгө келгиси келбейт? Эмнеге үйүндө болгусу келбейт? Анткени ал үйдө ага ыңгайсыз, ал өзүн жакшы сезбейт. Ыскак кызды энеси Саранын чатырына алып кирди. Ал үйдө Ыскак ошол өзүнүн аялы Ребекка үчүн жакшы абал жаратты. Ребекка ошол жерде өзүн жакшы сезбесе, анда андан ары жакшы үй бүлө болмок эмес. Ыскак кызды энеси Саранын чатырына алып кирди. Эмне себептен Ыбрайымдын чатырына алып кирди деген жок. Эмне себептен Саранын чатырына алып кирди? Демек, анткени ал Сара өтүп кеткен болчу, ал эми Ребекка эми Саранын ордунда болуш керек болчу. Бирок ошол жерде Ребекка өзүн жакшы сезиш керек эле. Урматтуу угармандар, мен айрыкча күйөөлөргө кайрылат элем. Сиздер өзүңөрдүн үйүңөргө ыңгайлуу абалды жаратып бере аласыңарбы? Үйдөгү ыңгайлуу, жакшы атмосфера бул бир гана шарттуу үйдү айтпайт. Баарды бар ысык суусу, муздак суусу, ушунчалык баардык шарты менен болгон үйдү гана айтпайт. Үйдө аял үчүн дагы, эркек үчүн дагы, балдар үчүн дагы ушунчалык жакшы атмосфера барбы? Аял өзүн экенин сезеби? Эркек өзүн ээн эркин сезеби? Балдар өзүн ушунчалык бейиштегидей сезеби? Мына качан үйдө ыңгайлуу жакшы абал мамиле жаралганда, ошондо гана үй бүлөнүн мамилеси бекемделет. Ыскак кызды Ребекканы энеси Саранын чатырына алып кирди. Биз окуйбуз. Ал Ребекканы алды, ал анын аялы болуп калды. Ал кызды сүйүп калды. Ошентип Ыскак энесинин күйүтүнөн соронду. Ребекканы алды. Ал анын аялы болуп калды. Ал кызды сүйүп калды. Ошентип Ыскак энесинин күйүтүнөн соронду. Демек, Ребекка энесинен ажыраган Ыскакты сорото алды. Алга сүйүүсүн бере алды. Эмне себептен Ребекка ошондой мамиле кыла алды? Анткени Ребекка үчүн ошол үйдө ал чоочун эмес экендигин, ошол үйдө өзүн жакшы сезет экендигин ал Ыскак ошондой акыбалды түзүп бере алды. Чынында эле көптөгөн үй бүлөлөрдө карасаң бүт баары бар. Баардык шарт түзүлгөн. Бирок укмуш сонун үй болсо дагы кээ бирөөлөрүнүн аялы үчүн, кээ бирөөлөрүнүн күйөөсү үчүн ал үй ыңгайсыз. Ал үйдө өзүн кененге сезе албайт. Анткени үйдө сүйүү болгон үй бүлөдө, Кудайдын жарыгы болгон үй бүлөдө, Кудайды урматтаган үй бүлөдө мамиле бекемделет. Ыскак Ребекканы алды. Ошентип ал энесинин күйүтүнөн соронду. Демек, Ребекка Ыскакты сорото алган болсо, анда бул эң жакшы аял болуп берди. Демек, ал сүйүүсүн төктү. Качан мамиле бекемделет? Качан бири-бирин сороткондо? Аялы күйөөсү бири-бирин соротуш керек. Мен айтат элем, аялынын подружкалары, достору аялын соротпош керек. Күйөөсүнүн достору соротпош керек. Биринчиден аялы күйөөсү бири-бирин соротуш керек. Бири-бирине жакшы шарт түзүп бериш керек. Бири-бирине жакшы мамиле түзүп бериш керек. Ошондо күндөн күнгө абал бекемделет. Күндөн күнгө мамиле бекемделет. Күндөн күнгө экөөнүн сүйүүсү бекемделет. Демек, үйдө ыңгайлуу жакшы абал жаралыш керек. Үйдө аялы күйөөсү экөө бири-бирин соротуш керек. Бул кыска аяттар. Ыскак кызды энеси Саранын чатырына алып кирди. Ал Ребекканы алды. Ал анын аялы болуп калды. Ал кызды сүйүп калды. Ошентип Ыскак энесинин күйүтүнөн соронду. Бир адам айтат, мен үйгө баргым келбейт дейт. Ооба, мен жумуштан эрте эле чыгам, бирок мен үйгө баргым келбейт. Анткени үйдө мен өзүмдү жакшы сезбейм. Аялым экөөбүздүн мамилебиз жок. Мен үйгө барганда ушунчалык ыңгайсыз сезем, ошол себептен мен үйгө баргым келбейт. Мен машинада отурам, телефон карап эле отура берем дейт. Үйдө жакшы абал, жакшы атмосфера жаралыш керек. Аялы күйөөсү бири-бирин соротуш керек. Анткени аялына дагы, күйөөсүнө дагы кыйынчылыктар келет.
ошондо бири-бирин сороткон үй бүлө бекем болот. Бири-бирин сороткон жубайлардын мамилеси бекем болот. Арадан убакыт өттү. Башталыш китеби 25-бөлүм 20-аяттан 26-аятка чейин окуй турган болсок, ошол жерде мындай бир окуя бар. Башталыш китеби 25-бөлүм 20-аяттан 26-аятка чейин. Ыскак Месопотамиядагы арамейлик Лавандын карындашы арамейлик Бетуилдин кызы Ребекканы алганда 40 жашта эле. Ыскак Теңирге өз аялы жөнүндө сыйынды. Анткени ал согончогу канабаган аял эле. Теңир аны угуп, аялы Ребекканын боюна бүттү. Курсагында жаткан балдары тепкилеше баштаганда ал мындай деди: "Эгер мындай боло турган болсо, анда мага жашоонун эмне кереги бар?" Анан Теңирден сураганы кетти. Теңир ага мындай деди: "Курсагыңда 2 уруу эл жатат. Курсагыңда 2 башка эл чыгат. Бири экинчисинен күчтүү болот. Улуусу кичүүсүнө кызмат кылат. Анын төрөр маалы келип төрөгөндө курсагындагысы эгиз болуп чыкты. Биринчиси теридей түктүү, кызыл болуп төрөлдү. Анын атын Эйсап коюшту. Андан кийин анын бир тууганы чыкты. Ал Эйсаптын согончогун кармай чыкты. Анын атын Жакып коюшту. Алар төрөлгөндө Ыскак 60 жашта эле. Биз окуп атабыз. Ыскак Месопотамиядагы арамейлик Лавандын карындашы арамейлик Бетуилдин кызы Ребекканы алганда 40 жашта эле. Ыскак Теңирге өз аялы жөнүндө сыйынды. Анткени анын аялы төрөбөгөн аял болчу. Ошентип 25 жыл алар күттү. Алар Кудайдын жообун 25 жыл күттү. Алар бала көрбөй өтүп баратат, бирок 25 жыл чогуу күттү. Качан үй бүлө Кудайдан бир нерсе сурап атканда, Кудайдан чогуу сурап, Кудайдан чогуу жооп күтсө, бул мамилени жогорулатат. Бир күнү анын боюнда болду. Анын курсагында 2 бала жатат. Ошондо ал курсагынан тепкилеше баштады. Ошондо алар Кудайдан сураганы кетти. Биз окуйбуз. Курсагында жаткан балдар тепкилеше баштаганда, ал мындай деди: "Эгер мындай боло турган болсо, анда мага жашоонун эмне кереги бар?" Анан Теңирден сураганы кетти. Алар туура кылды. Кудай, менин курсагымда 2 бала жатат. Экөө тепкилешип атат. Бул кандай болот? Келечеги кандай болот? Ошондо Кудай жооп берди. Курсагыңда 2 уруу 2 эл жатат. Бирок бири экинчисинен күчтүү болот. Улуусу кичүүсүнө кызмат кылат. Мына келечекте балдары төрөлө электе эле Кудайдан сурады, Кудай аларга жооп берди. Качан аялы күйөөсү бардык суроолорду Кудайдан сурап, Кудайдан жооп алса, анда мамиле жогорулайт. Ошентип балдар төрөлдү. Биринин атын Эйсап коюшту, экинчисин Жакып коюшту. Бирок үй бүлөдө мен башында жогоруда айткандай көйгөйлөр бүтпөйт, көйгөйлөр боло берет. Бирок ошол мен көйгөйлөрдү кантип чечип жатам? Өзүмдүн акылым менен чечип атамбы же Кудайдын жардамы менен чечип атамбы? Балдар чоңоюшту. Эйсап мыкты аңчылык кылган талаа адамы болду. Ал эми Жакып чатырда жашаган момун адам болду. Ыскак Эйсапты жакшы көрчү. Анткени илбесинин эти анын табити тарткан тамагы эле. Ребекка болсо Жакыпты жакшы көрчү. Үй бүлөдө бөлүнө башталды. Эмне үчүн үй бүлөлөрдө кээде үй бүлө 2 бөлүнүп калат? Эмне себептен балдар 2-ге бөлүнүп калат? Анткени ата эне балдарды 2-ге бөлүп алат. Атасы кайсыр балдарын жакшы көрөт, энеси кайсыр баласын жакшы көрөт. Эмне себептен Ыскак Эйсапты жакшы көрдү? Анткени илбесиндин эти анын табити тарткан тамагы болчу. Эйсап болсо Ыскакка ошол өзү жакшы көргөн тамакты жасап берген болчу. Ошондуктан ал жакшы көрчү. Ал талаада жүргөн, аңчылык кылган адам эле. Эмне себептен Жакыпты Ребекка жакшы көрдү? Анткени ал чатырда жашаган адам эле. Үй бүлөдө дайыма биримдик болуш керек. Эгерде үй бүлөдө дайыма балдарды 2-ге бөлсө, ата эне балдарды 2-ге бөлө турган болсо, анда үй бүлөдөгү мамиле бузулат. Ыйык жазууда
Lukан жакшы кабар 11-бөлүм 17-аятта Иса мындай деген сөздөр айтты. Ич ара бөлүнгөн падышачылык кулайт. Ич ара бөлүнгөн үй бүлө бузулат. Сырттан келген кыйынчылык бул үй бүлөнү бекемдейт. Ал эми үйдөн ичинен башталса, анда ичтен бөлүнсө, анда үй бүлө бузулат. Шайтан бул үй бүлөнү талкалагысы келди. Алар туура эмес кылды. Искак болсо Эйсапты жакшы көрдү. Анткени Эйсап аңчылык кылган, талаада жүргөн, эшикте жүргөн адам болду. Искак Эйсап менен көп сүйлөштү. Ал Жакыпка көңүл бурган жок. Ал эми Ребека болсо Эйсап менен сүйлөшкөн жок, ал Жакып менен сүйлөштү. Ошентип үй бүлөдө ажырым пайда болду. Эгерде үй бүлөдөгү биримдикти бекемдебесе, анда мамиле бузулат. Үй бүлөдө мен бул баланы жакшы көрөм, мен бул баланы жакшы көрөм деген нерсе болбош керек. Башкача айтканда, үйдө любимчик деген болбош керек. Үй бүлөдө ата эне бардык балдарды бирдей сүйгөнгө аракет кылыш керек. Ооба, биз үй бүлөлөрдөн байкайбыз. Өзгөчө кичүүсүн, же болбосо улуусун, же болбосо кайсы бир жардам берген баласын өзгөчө сүйөт, өзгөчө мамиле кылат. Бирок башка балдар алардын жүрөгүндө калат. Ошондуктан ата эне үйдөгү биримдикти бекемдеш керек. Үйдө биримдик болмоюн үй бүлө бекем болбойт. Ошон үчүн Иса Теңир айтып атат: ич ара бөлүнгөн падышачылык кулайт, ич ара бөлүнгөн үй бүлө бузулат. Шайтан үй бүлөнүн ичинен келип талкалагысы келет. Эгерде ич ара бөлүп алган болсо, анда ал үй бүлөнү бузуш оңой. Келе биз кыскача башынан баштап кайталайлы. Мамилени жогорулатыш үчүн, жубайлар менен мамиле бир болуш үчүн кыйынчылыктарды чогуу өткөзүү жардам берет. Кудайдын эрки менен чогуу көчүү, чогуу Кудайга табынуу мамилени жогорулатат. Бири-бирин күнөөлөбөй, жемелебей жашоо бул мамилени бекемдейт. Кудай жубайың аркылуу гана бата берерин түшүнүү мамилени жогорулатат, мамилени бекемдейт. Үй бүлө менен чогуу Кудайга урмат көрсөткөндү билүү бул мамилени жогорулатат. Жолдошуңа жакшы болуш үчүн өмүрүн тобокелге салууга даяр болуу бул мамилени жогорулатат. Кудайдын бергендери үчүн чогуу ыраазычылык айтып, Кудайдын берген жашоодогу берген нерсе үчүн чогуу майрамдоо, чогуу той өткөрүү, чогуу Кудайга ыраазычылык айтуу бул мамилени жогорулатат. Келишпестиктерди Кудайдын эрки менен чечүү мамилени жогорулатат. Эгерде үй бүлөдө көйгөй болуп аткан болсо, ошону Кудайдын каалоосу менен, Кудайдан сурап чечүү бул мамилени бекемдейт. Башыбызга келген сыноолорду ишеним менен өтүү бул мамилени жогорулатат. Жокчулук болобу, барчылык болобу, кыйынчылык болобу, ажыроо болобу, ошонун бардыгын, башыбызга келген сыноону Кудайдын жардамы менен өтүү бул үй бүлөдөгү мамилени бекемдейт. Үйдө ыңгайлуу жакшы абалды жаратуу, аялына да, күйөөсүнө да, балдарына дагы жакшы абалды жаратуу бул мамилени бекемдейт, мамилени жогорулатат, үй бүлөнү бекемдейт. Бири-бирибизди сооротуу мамилени жогорулатат. Үй бүлөдө аялы күйөөсүн, күйөөсү аялын, ата эне балдарын, балдар ата энелерин сооротуп жашоо бул мамилени өтө чыңдайт. Кудайдын жообун чогуу күтүү, Кудайдан сурап, ошол Кудай бизге жооп берет деп чогуу аягына чейин күтүү, Кудайдан кеңеш суроо, ушунун бардыгы мамилени жогорулатат. Эң акыркысы үй бүлөдөгү биримдикти бекемдөө. Үйдө мен бул баланы жакшы көрөм, мен бул кызды жакшы көрөм деген сөздү айтпасак дагы, мамилебиз менен ошондой балдарды бөлүп салган болсок, анда үй бүлөнү талкалайт. Ошондон үй бүлөдө биримдик болуш керек. Бардык балдарды бирдей сүйүш керек. Улуусунан кичүүнө чейин бардыгына бирдей мамилелеш. Анткени Кудай ошол балдарды бардыгын бизге берди, бардыгын мурас кылып берди. Иса айткандай, ич ара бөлүнгөн падышачылык кулайт, ич ара бөлүнгөн үй бүлө бузулат. Ошондуктан үй бүлө бузулбаш үчүн шайтандын ич арага келип талкаласына жол бербеш керек. Ал үчүн үй бүлөдө биримдик болуш керек. Ар бириңиздердин үй бүлөңөргө Кудай батасын берсин. Үй бүлөңүздөрдүн бекем болушун кааласаңар, анда мамилеңерди өстүргүлө, бекемдегиле. Кудай батасын берсин. Амин.